Тоң районуна караштуу Саантай атындагы жалпы орто билим берүү мектеби математика 6-класс. Саламатсыңарбы окуучулар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн биздин математика сабагынан өтүлчү жаңы темабыз ортоломону колдонуп салмакты аныктоо. Бүгүнкү сабактын максаты ортоломону колдонуп турмуштан алынган мисалдардын жообун табат. Мисалдарды чыгаруу аркылуу ой жүгүртүүсүн өстүрөт. Берилген тапшырмаларды жоопкерчилик менен аткарууга тарбияланышат. Келгиле балдар, китебибиздин 181 бетин ачабыз. Бүгүнкү числону жазып, маселе иштөө менен баштайбыз. Абдулланын 5 кою жана 2 эчкиси бар. Анын коюнун салмагы эчкиникинен 7 килограммга чоң. Эгерде анын жалпы жандыгынын орточо салмагы 43 килограмм болсо, койлордун жана эчкилердин орточо салмактары канча экенин тапкыла. Маселе чыгаруудан мурун балдар биз маселенин шартын түзүп алалык. Маселенин шартын түзгөндү билебиз, балдар. Койдун салмагы белгисиз болгондуктан аны биз x менен белгилеп алдык. Койдун салмагы эчкиникине караганда 7 килограммга чоң экен. Койдон 5-өө, эчкиден 2-өө. Демек, кой менен эчкинин орточо салмагын табышыбыз керек. Биз маселенин шартын түзүп алгандан кийин теңдеме түзүү аркылуу чыгарабыз. 5x кошуу 2, x кемитүү 7 бөлүнгөн 7 барабар 43. Бөлүнгөн 7 кайдан келип чыкты? Кой менен эчкини кошкондо келип чыгат. 5ке 2-ни кошсок 7. Теңдемени чыгаруудан мурун жөнөкөйлөтүп алабыз, кашаларды ачып алабыз. Кашаларды ачкандан кийин окшош кошулуучуларды, өзгөрмөлөрдү сол жагына топтоп, коэффициенттерин оң жагына топтоп алабыз. 5x-ка 2x'ти кошсок 7x барабар 43 көбөйтүү 7 кошуу 14. 43-кө 7-ни көбөйтүп 14-тү кошобуз. 7x барабар 315 келип чыгат. X'ти таба турган болсок, x барабар 315-ти 7-ге бөлөбүз. X барабар 45. 45-тен кемитебиз 7-ни барабар 38 калат. Демек, жообу койдун салмагы 45 килограмм, ал эми эчкинин орточо салмагы 38 килограмм. Кийинки мисалга көңүл бөлөлү, балдар. Бурул базарга орточо салмагы 3,1 килограмм болгон 4 индюк жана 6 тоок алып келди. Эгерде индуктун салмагы тооктон 1 килограмм 500 граммга чоң экендиги белгилүү болсо, анда индуктун салмагы канча? Демек, балдар, индуктун салмагы канча экенин табышыбыз керек экен. Келгиле, маселенин шартын түзүп алалык. Орточо салмагы бизге белгилүү 3,1 килограмм, аны граммга айландырып алсак 3100 деп жазып алабыз. Жалпы тоок менен индуктун саны 4-кө 6-ны кошсок 10, индук тоокко караганда 1 килограмм 500 граммга оор экен. Демек, биз муну 1500 грамм деп алып алабыз. Индуктун салмагын тапкыла дейт. Маселени чыгарууда биз теңдеме түзүү жолу менен чыгарабыз. Теңдеме түзүүдө 4, кашанын ичинде x кошу 1500, кошу 6x бөлүнгөн 10 барабар 3100. Теңдеме чыгаруудан мурун, балдар, биз теңдемени жөнөкөйлөтүп алабыз. Кашаларды ачып алабыз. Кашанын ичиндеги ар бир мүчөсүнө көбөйтөбүз. 4-тү x-ка көбөйтөбүз жана 4-тү 1500-кө көбөйтөбүз. Жөнөкөйлөтүп алсак, 4x кошу 6000 кошу 6x барабар 3100 көбөйтүү 10. 10 кайдан көбөйтүлүп кетти десеңер, бөлчөк бөлүгүндө 10 бөлүмүндө 10 тургандыктан теңдеме чыгарууда бөлүүдө дайыма көбөйтүлүп кетет. Окшош кошулуучуларын топтосок, 4x-ка 6x кошсок 10x келип чыгат. 31000ден 6000ди алсак 25000 келип чыгат. 25000ди 10го бөлсөк 2500. 2500-дү биз килограммга айландырсак 2,10
5 килограмм бул тооктун салмагы. Эми карагыла, индуктун салмагын табышыбыз керек. 2,5 тооктун салмагынан индуктун салмагы 1,5ке чоң болчу, кошсок 4 килограмм келип чыгат. Демек, бул жерде индуктун салмагы 4 килограмм экен. Жообу индуктун салмагы 4 килограмм. Эми балдар, үйгө тапшырма. Китебиңердин 182 бетиндеги 373 мисал. Бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм балдар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.